Ben açacaktım biliyorduk da. Bunu onda hareket zaten. Emeğe cükten kurtarıyor. Azaltmalar. Cevap tasbih? Bon, kesir cevabın emas. Sizlerge murdağı cuma, çitver günü söz verdiniz orgaca. Aka. 100 saat boldu aytып атабыз. Çitver günü onda jеңен bolsa керек. Aman jüyüp Pazar günü düşten keyin kirip ketebиз degesler. Baş yiyemiz degesler. Anan mına azı kelip emi jinaatı tuş boldu. Kamerаны koyuş керек. Yok. Şu soğudan anıgan koydu. Bolu da doğru. Soda koymayız. Koyulbaydı. Soda koyulmaydı. Kaptanmaya söyleşelim. Kaptanmaya söyleşelim. Koyayım mı? Biz bugünkü günde Batken şaharının Nurgaziyev köçesine, жалпысынан эле шаардын içindeki мыйзамсыз soda satıkları, başlaman soda satıkları жөнгө салуу үчүн ошол илгерки эле кылып аткан иш пландарыбыз боюнча келип, бүгүнкү күндө ишкертке киргизип, ушул көчөнү тазалайык деген максатта иш жүргүзүп атабыз. Бул эми бир чоң эле иш эмес, кадимки эле биз өзүбүз күнүмдүк турмушубуздагы мыйзамдууга баш ийип, көчөлөрдү таза кармоо, шаардын көрүмдай жакшы порядок кыла турган иштерибизди билебиз. Бүгүнкү күндө ушу эң көйгөйлүү жер бул Сайдман Ажы көчөсүнө жайгашкан Борбордук базарынын алдындагы мыйзамсыз сода сатып жүргүзгөн тургундарды ишкертке өзүнчө көрсөтүлгөн баягындай базардын ичиндеги жайга киргизип атабыз. Бул ишибизди улантабыз. Мындан ары, мындан тышкары Нургазиев көчөсү да бар. Тротуарларга баягындай дүкөнчөлөр сода сатып кылып атат. Алардын бир четинен буздуруп иретке келтирип атабыз. Андан сырткары наркы азык түлүк базарынын алдындагы Бөкөнбаев көчөсүндө аны да иретке келтиребиз. Буюрса ушу ишти бир айлап элдердин бир жагы мындай зордуктап күчкө салуу деле эмес. Аларды үйрөтүп, ишкертте мындай таза жерде сода жүргүзүүсүн талап кылып атабыз. Менимче элдер муну туура эле түшүнөт. Азыр мына жылдырып атканда өтүп аткан адамдардын көпчүлүгү ыраазычылык айтып, жакшы кылып атасыздар, мындай кең болуп калат экен деп, даже шу сода кылып аткан аялдардын ичинен бирөөктөөсү алып күлүп атышат. Ой, жакшы көчө кең эле экен го деп өздөрү да там берип атышат да. Ушундай иштерди кылабыз деген үмүт менен балдар мына мэриянын, ГОУДдан, налоговыйдан, тиешелүү кызматтардан келип жүргүзүп атабыз ишти. Булардын эми базардын ичине кирүүсүнө шарт барбы бүгүнкү күндө? Негизинде буга чейин айтып жүргөн ушул сатуучулар базарда бизде шарт жок. Бүгүн кирсек, эртең суббота, воскресенье күндөрү башка бирөөлөр келип алат. Анан базардын ичинде акы дагы кымбат деген сөздөрдү айтып атышат да. Негизинде кандай бүгүнкү күндө алар? Туура эле айтасыз. Бул жөнүндө биз бул ишти баштоодун алдынан биз мурдагы жума, четверг күнү ушу Баткен мэриясынан, муниципалдык менчик департаментинен бирге юристтер менен келип, базардын жетекчилери менен жайында сүйлөшүп, мына жердеги турган сода сатып кылган аялдарды, эжелерди алып кирип алып, ошол жерде чечишкенбиз. Ошол биз деле угуп жүрөбүз да, ал жер бирөөгө сатылып кеткен экен. Ишемби күнү башка килем саткандар же болбосо баягы веш саткан эмелер турат дегендиктен аны жайында сүйлөшкөнбүз, макулдашканбыз. Ал жерде эч кандай буга чейин бош турганда турса тургандыр деме. Базар деген базар, алар деле кичине эме кылышсы келет, киреше тапкысы келет. Тургандыр, алар турбайт, өздөрүнүн жайлары бар. Биз силерге ошол жерди бир жолу бекитип беребиз деп сөз беришкен. Анан условиясы боюнча да мен кошулуп кетем, эми тилекке каршы баягы чоң шаардагылардай же болбосо мындай чет өлкөдөгүдөй деле условия жок. Бирок ушул биздин өзүн базардын ичидеги эмеге караганда
жакшылап условия, себеби үстү жабылган, водослив баягындай эмелер коюлган, көчөнүн боюндагыдай баягындай чаң газдардан сырт өзүнчө ирети бар, жайлардын баарын эсептеп өзүнүн эмесине карап 2 метрден 3 метрге чейин кылып баягындай кылып бирге бөлүп берген. Сүйлөшкөнбүз, базардын жетекчисине кирип, үстүнү баягындай бийик кылып кайрадан оңдоп жаап берүү жөнүндө бүгүнкү күндө мал базарда иш жүрүп атат, мына ичинде да 1-2 жерде иш жүрүп атат экен. Ошолорду кылгандан кийин муну да оңдойбуз деп сөз беришкен. Эми ушул жерде сатуучулар суббота күндөрү, базар күндөрү башка жактан келген сатуучулар да ушул жолдун боюна чыгып алган учурлар катталып атат да. Мисалы, Халмион базарынан келген соодагерлер, алар эртеге суббота күнү келип каяка барат? Туура. Бул көйгөй биз кече жумада киргизерден алдын муну юристтер менен отуруп барып өзүбүзчө мэрияга барып бул жөнүндө да өзүбүз да алдыбызга эме койгонбуз. Киргизиши бир жөн киргизип коебуз өзүнүн тургундарды. Но жаңгыдай дыхандар келет, сиз айткандай алыс жерден соодагерлер келет, аларды кайда киргизебиз деп. Бирок ошол эле учурда мурда биримдик базарында тамеки сатуучулар ошол жерде турат эле да, өрүк саткандар бар эле. Азыркы күндө биримдик базарында жай бар. Буюрса кара сулуктарды ошо биримдикке алып киребиз. Келген дыхандарга наркы азык түлүк эмеси бар го, автобазанын эмеси. Ошол жака киргизебиз деген ниеттерибиз бар, пландарыбыз.